Эшектин эти базарда сатылып жатат деген маалымат боюнча милиция жооп берди. Облустук милиция органдары жергиликтүү бийлик жана жеке күзөт ишканасы менен териштирүү иштерин жүргүзүп, миңдей эшек багылган ферма бар экенин аныкташкан. Ош облустук милиция Мады айылындагы эшек фермасы тууралуу социалдык тармакта тарап жаткан видео эски экенин түшүндүрдү. Белгилей кетсек, учурда 500дөй эшек багылып жаткан ферма тууралуу видео тарап жатат. Аны тараткан киши эшектердин эттери базарларда сатылып жатышы ыктымал деген божомолун билдирген. Облустук милиция, ветеринардык органдар, жергиликтүү бийлик жана жеке күзөт ишканасы менен териштирүү иштерин жүргүзүп, жыйынтыгында чынында эле миңдей эшек багылган ферма бар экенин аныктаган. Бирок милиция аталган жерде эшек союлуп, эти сатылып жатканы боюнча далил таба алган эмес. Териштирүү учурунда укук коргоо органдары аталган видео 2015-жылы тартылганын аныкташкан. Учурда жалган маалыматтарды ким тараткандыгы иликтенүүдө. Булак калыс медиа. Бишкекте атышуу болуп 4 унаа жабыркады. Окуянын сүрөттөрү. Шаардык милиция Бишкек шаарынын батыш тарабындагы окуя боюнча жеринде ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Күбөлөрдүн айтымында Бишкектеги Асаналиев менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде атышуу болуп, жеринде 4 машина жабыркаган. Күбөлөрдүн айтымында Бишкектеги Асаналиев менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде атышуу болуп, жеринде 4 машина жабыркаган. Автоунаалардын терезеси талкаланып, бир автоунаа бакты сүзүп токтогон. Окуя болгон жерде уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатат. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы жеринен тартып алган сүрөттөрүндө жабыркаган машиналардын биринин маңдайкы терезесинде Транспорт жана жолдор министрлигинин күбөлүгү чапталган. Алдын ала маалымат боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү чатакташа кетишкен. Бишкек шаардык милициянын маалымат кызматынан кабарлашкандай, учурда ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Кошумча маалымат бериле элек. Булак калыс медиа. Алмазбек Атамбаевка дагы бир айып тагылат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевка дагы бир айып 7-8 августтагы Кой таш окуясы боюнча бир канча берене менен тагылат. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочусу Сергей Слесарев билдирди. Айтымында калган эпизоддор боюнча айыптарды мурунку президент тергөө аяктагандан кийин алат. Иликтөө дагы 2 айга узартылды. Алар боюнча сот кандай өтө тургандыгы белгисиз. Алмазбек Атамбаев соттук териштирүүгө катышабы же жокпу айта албайм. Биз бул суроону талкуулай элекпиз, деди Сергей Слесарев. Жактоочу бүгүн Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча соттук процесске Атамбаевди алып келишеби же жокпу айта алган жок. Бул факт боюнча мурунку президент көрсөтмө берүүдөн тергөө учурунда эле баш тартып койгон. Эске салсак, бул иши боюнча биринчи соттук отурумга Атамбаевди мажбурлап алып келишкен. Буга чейин мурунку мамлекет башчысы процесске катышуудан баш тартып, тергөө абагындагы камерадан чыкпай келген. Мындан улам соттук отурум жылдырылган. Булак калыс медиа. Атамбаевка соттук экспертиза дайындалды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка соттук экспертиза дайындалды. Бул тууралуу 9-декабрда Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мыйзамга ылайык оор жана өзгөчө оор кылмышка шектүүлөр мындай экспертизадан өтүшү шарт. 2019-жылдын 12-ноябрында оор жана өзгөчө оор беренелер боюнча шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдалгандыгына байланыштуу жазык процесстик кодексинин 171 беренесинин негизинде 16 шектүүгө карата, анын ичинде Алмазбек Атамбаевка дагы соттук экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарылып, саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу республикалык саламаттык борборуна аткаруу үчүн жөнөтүлдү, деп билдирди Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Кой таш айылында барымтага алуу жана жапырт баш аламандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткандыгы айтылат. Булак калыс медиа.